Ассаламу алейкум достор, мен Нарима, Америкадан дагы бир жолу салам. Достор, Америкага келе жатканда деген биринчи ойлонудуруучу нерсе бул деген тамак аш жана квартира жөнүндө суроолор болмокчу. Ошол жөнүндө сиздерге кичине бүгүн видео обзор кылгым келип атат. Америкада үй жок калсаң дагы тамак ашсыз калбайсың, то есть курсагың дайыма ток болот. Америка көптөгөн food banktер деп коет, то есть деген тамак аш продукция бере турган, бесплатно бере турган жер. Ошондуктан мен силерге ошол жөнүндө деген видео тартып, өзүм эмне тамактарды берет экен ошол жерден, ошолордун баарын көргөзгүм келип турат. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Мен бул жерди өтүп баратып гана көрүп калдым. Анан кийин бул жерде өтө көп адамдар чогулат экен. То есть бул адамдар деген тоже кандайдыр бир причиналар менен өздөрүнө тамак аш сатып жегенге мүмкүнчүлүгү жок болгон адамдар ушул жерде чогулуп, анан кийин бул жерде бир айда бир же болбосо бир жумада бир жолу продукт алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен. Бул жерди бир ирет көрүп кеткенден кийин ушул жерге келип туруп канча убакыт турат экенсиң, кандай продуктларды берилет экен, негизи эле ушул food bank жөнүндө, то есть бесплатная еда в Америке жөнүндө деген видео тартууну чечтим. Анда эмесе жылуу кийинип алып жолго чыктым. Бул негизи food bank негизи көптөгөн жерлерде бар, бирок мен деген даунтаунун ушу көргөн жериме барып, очередке туруп ошол жерден сиздерге видео кылууну чечтим. Ал эми кимде ким Америкада болсо ошол жанындагы эле жерлерден food bankте эле Google Map'те жазса, көптөгөн өздөрүнүн локейшндери чыгат. Ошол жерден дагы алса болот. Бул food banktен продукт алыш үчүн не обязательно мен барган локейшнге барыштын кереги жок. Бул деген food bank near me деп эле Google Map'тен жазса деген ушундай каерде бар экендердин баары чыгат. Канчадан канчага чейин график работалары да чыгат. Анткени бул магазин болбогондуктан мунун өзүнүн деген графиги бар. Ошондо деген ошол график боюнча барып гана ошол времяда гана продукт алып кеткенге мүмкүнчүлүгүң. Мен келген жер шаардын ичинде болгондуктан деген бул жерде элдер көбүрөөк экен, жана деген кээ бирлер стульчиктерин алып алып ушул жерге отуруп очередти күтүшөт экен. Мен очередке турганда бир айлык продукту бере турган жерге очередке турдум. Бул жерде деген адамдар ушундай дорожный сумка алып келип бүт продуктларын салып кетет экен. Продукту аябай көп берилет экен. Ичине киргенден кийин ушундай комната болот экен. Ушул комнатадан дагы очередтер бар экен. Ошол менен жылып кете берип ар жагына жетет экенсиң. Ошол могу жерде көргөзүлүп тургандай ар бир отделы магазинде сыяктуу эле отделдер бар экен. То есть замороженные продукты, хлебобулочный, дагы башка отделдер бар экен. Ошол жерге акырын өзүң очередиң менен келип, анан кийин эмнени кааласаң ошол жерде турган нерселерден же өздөрү да айтат экен, могуну беребиз деп, ошолорду алып эшикке чыгып кете берет экенсиң. Бул жерден деген мен көптөгөн орусча сүйлөп аткан адамдарды встречать эттим десем болот. Баарын алып келдим, моглардын баарын берди. Азыр столго жайып, эмне бергенин баарын көргөзүп берем. Анан кийин өзүмдүн гүлдөрүмдү, башка квартирадан гүлдөрүмдү алып келген. Бул гүлдөр берилген жок, гүлдөр меники. Азыр могу 2 коробкада эмне экенин, анан могу жакта берилгендерин баарын көргөзүп берем. Мынакей достор, мен деген өзүм алып келген продуктунун баарын деген мындай кылып жайып койдум. Негизи мындан да көп алса болот экен. Ар бир үй бүлөңө жараша берилет экен. Ал эми мен болсо кичине эле 3 кишини эле айткам, ошондуктан мага аз эле берди десем дагы болот. Аз эле өзүм деле аз эле алдым. Бул жерден баштасак, бул мыломоющий биринчи средстволорду берет экен, өзүңө уходдорду. Анан мен деген мындай эмелерди алдым, макарон алдым. Бул жерде рис, болбосо oats, билбейм кыргызчасы эмне болот экенин. Бул деген моё жерде май, суюк май берди, болбосо сок, бул ун, анан мондай толтура консерваларды негизи Америкада жакшы көрөт, ошого консерваларды берди. Мен балам негизи мондай эмелерди, жүгөрүлөрдү жейт, ошо жүгөрүлөрдү алдым. Андан кийин могул 2 упаковкада деген бул жалаң фиш, то есть балык, 2 замороженный балык болду бул жерде. Бул дагы шримп, креветки тоже дают. Анан кийин мен өзүм кофе жакшы көргөндүктөн кофе алдым. Анан мындай нан берет экен, мындай нан алдым. Анан бул жерде болсо салат. Бул жерден жумуртка алдым, peanut butter. Бул
жей турган май бул деген нацтардан, то есть ореховое масло деп койсом болот. 2 йогурт, 1 сүт, могу жерде арбуз да берет экен. Анан кийин булар болсо замороженный савис, бул болсо замороженный типа короче, замороженное что-то еще. Бул американские дональдсы, анан сухой завтрак. Мондай читос дагы алсаң болот экен. 1 читос десем, чоң упаковкадагы читосты берип койду мага. Могу жерден деген нац, тоже вот такие нацы дают. Анан гүл дагы алсаң болот экен. Дагы 1 гүл алдым. Андан башка дагы достор мондай 2 коробка берилет экен. Эми бул коробканын ичиндегини мен сиздерге столго алып чыгып көргөзөм эмнелерди берет экен. Бул болсо мындай виноград экен. Бул жерде дагы 1 түр винограды бар экен. Бул савис, капуста, бунун ичинде деген алма, анан кийин мындай мандарины, пияз кошуп коюптур. Бул жерде козу карын бар экен. Астында картошка вроде бы как. Бул болсо кызыл картошка экен. Эми бул жагында тоже мындай капустанын листьялары бар экен. Даже виноград бар экен. Бул жерде даже ананаска чейин берет экен. Бул мандарин экен. И яблоко тоже. Картошкаларды, савистерди дагы кошуп коет экен. И 1 ананас берди. Даже помидоры и огурцы кошуп коюптур. Ушул 2 коробканын ичинде ушундай. В общем, ушундай обзор болду. Ушундай продуктларды алып келдим. Бул срок годности баары эле жакшы эле продуктулар. Бул продуктлар деген негизи благотворительный фонддор же болбосо благотворительный организациялар, государственный благотворительный организациялар катарында уюшулган фонддордун бири болуп эсептелинет. Бул деген ошол кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдөн, кандайдыр бир обстоятельства менен малоимущий үй бүлөлөр же болбосо келген жаңы мигранттар тамак аш алганга мүмкүнчүлүктөрү жок болсо, ушул жерден келип бесплатный тамак аш алып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул жерлерде деген влажные салфетки, туалетная бумага, кандайдыр бир шампуньдар жана башка дагы көптөгөн нерселер дагы берилет экен. Бирок деген ар бир локация, то есть ар бир бериле турган жердин өзүнүн кандайдыр бир спецификли продукциялары болот экен. То есть бир жерде фруктылар эле берилсе, бир жерде только овощилер берилет, бир жерде ушундай баарын берилет, ушундай дагы өзгөчөлүктөрү бар экен. Бул мына ушул жактан алып келинген бумажка. Бул жерде деген кээрлер суроотулушу мүмкүн, эмне кылыш керек экен, паспорттар керек экенби же эмне кылыш керек экен бул жактан продукт алганга деген суроотулушу мүмкүн. Жок достор, бул жерден алганга эч кандай паспорт кереги жок экен. Бул жерде жазылып тургандай негизи low income деп коет, то есть деген эч кандай заработогуңуз жок же болбосо зарабатывать эткен акчаңыз аз болуш керек. Анан кийин live in Chicago деп турат, то есть Чикаго эрияда же болбосо дагы бир жакта жашашыңыз керек экен. То есть ар бир ушундай фуд банктардын локейшндери бар, то есть локациялары бар, ошол жакта жашашыңыз керек да. Же болбосо, например, мен биринчи жолу баргандыктан, мен деген Чикагода жашабайм, мен деген башка шаарда жашагандыктан, мени мейли биринчи күнү ала берсеңиз болот продуктты, ал эми кийинки жолунда деген сиз ушул кайсы локация сиздин 3 локациянын кайсынысы сизге жакын болсо ошол жака барыңыз деп айтышты. Ошондуктан эгер мен барган ушул жерге бара турган болсоңуздар, то обязательно ошол Чикагонын жанындагы адрести көргөзүшүңүз керек экен. Бул жерде көптөгөн локациялар бар экен, мынакей ошол жактан барып дагы алса болот экен. Эч нерсе кереги жок экен бул жактан продукт алыш үчүн. Жөн гана канча үй бүлө экениңиздерди айтат экенсиңер, аты фамилияңарды жазат экенсиңер, бирок аты фамилияны да башканы деле жазып кое берсе болот экен. В принципе, как ал жерден эч ким эч нерсени текшербейт экен, айдини дагы эч кандай документтерди текшербейт экен. Жөн гана канча адам экениңерди сурайт экен, бүттү.
Ушундай достор, эгер кимде ким Чикагода болсо, кимде ким керек болгон болсо, ушундай кандайдыр бир обстоятельства менен үйдө жумушсуз же акчасыз, особенно кээ бир грин карталар менен жаңы келгендерге өтө керектүү, полезный информация деп ойлойм достор. Ошондуктан эч кандай эме жок, бул жерде стеснение жок, барып жок гана продуктуңузду ала берсеңиз болот экен.